Бүгүн Москва шаарындагы Бүтүн Кыргызстан партиясынын колдоочулары Кыргызстандагы апааттын кетишин тилеп, түлөө өткөрүп, каза болгон жарандарга Кур'ан түшүрүштү. Ошондой эле түлөөдө чоң жыйын болуп, мекендештер жүрөктү өйгөн маселелер боюнча ой пикир билдиришип, сунуш калтырышты. Бүгүн ушул жерде мен макул эмесмен кыймылы, мен укум бар кыймылдары биригип, Кыргызстандын алыста жүрсөк дагы дайым кыргыз эли биздин жүрөгүбүздүн түпкүрүндө сакталып турат. Биз кыргыз элин, кыргыз мекенибиздин бүтүндүгү үчүн, кыргыз элинин амандыгы үчүн бүгүн ушу баарыбыз чогулуп, ушул жерде түлөө өткөрүп, сиздердин амандыгыңыздарды сурап түлөө өткөрүп жатабыз. Азыр баарыңыздар билесиздер, Кыргызстанда дүйнөдө болгон каргашанын бир учу Кыргызстанда да келип тийип, кыргыз эли өтө оор жоготууларга дуушар болуп турган чагы. Кудай Таала биздин тилегибизди кабыл кылып, кыргыз элибизди ушул апааттан аман эсен алып чыксын. Ассаламу алейкум. Жалпы жумурай журт, кыргыз элим, кыргызстандыктар. Мына бүткүл дүйнөгө оор абал келип, адамзатына кыйынчылык келгенде жалпыбыз кыйналып, кыйынчылыкты тарттык. Кудай буйруп, Алланын керемети менен, Куда кааласа, пенделерибиздин ниети менен ушул жамандыктан арылайын деп чыгып алдык. Чексиз шүгүр айталы. Эми мен шайлоо жөнүндө айткым келип турат чынында. Бүгүнкү күндө ата-эне бала мээримине зар, баласы ата-эне мээримине зар, эки тармакта жүргөн убак. Бизге ушул күн керек беле? Бул менин жалпы коомчулукка кайрылуум. Биз бийликти эле күнөөлөйбүз, бийликти эле шыбайбыз, бирок эң биринчи күнөө бул элде. Биз кайдыгерликпиз. Биз малды тандашты билебиз, бирок адам тандашты билбей адашып атканыбыз өкүнүчтүү. Ошондуктан бүгүнкү Кыргызстаныбыздын абалы итке минип турат. Эгерде биз кыргыз элдей турган, кыргыздын баалуулуктарын сактай турган, када салкын, урп-адатын биле турган, кыргыздын улуулугун даңктай турган инсандарды алып келгенибизде, бүгүнкүдөй ушинтип сыртта биз кордук көрмөк эмеспиз. Бардыгыбыз өзүбүздүн өлкөбүздө, бала чакабыздын алдында, ата-энебиздин алдында эли журтубуз менен бир сак саламат, бир күчтүү мамлекетте жашамакпыз. Бирок ага кеч эмес. Быйыл Кудай буйруса 4 октябрда Кыргызстанды чечүүчү күндөр келе жатат. Мына ушул күндөрү шайлоодо арзыбаган 1000 сомго алданбай, же болбосо 10 күндүк тамак ашка алданбай, келечегибизди сактап калууга катуу бел байлайлы, урматтуу мекендештер. Ар бирибиз шайлоого барып катышууга милдеттүүбүз. Мен барбаймын, шайлоого мен катышпаймын дегендик бул жаңылыштык. Сиз барбасаңыз, мен барбасам, анда Кыргызстан үчүн ким барат? Биз барбай коюу менен эмне чече алабыз? Тамак жебей коюу менен көпкө жашоо мүмкүнбү? Же ачка жүрүп өшкөн мүмкүнбү? Мүмкүн эмес. Ошону курсагыбыз ачып калбасын, ооруп сыркап калбайлы деп жейбиз. Дал ошондой Кыргызстанга дагы ашказандай, көздүн карегиндей мамиле кылалы. Бардыгыбыз шайлоого барып, мына азыркы 6-чакырылыштын депутаттарын бирин дагы парламентке алып келбегенге аракет кылалы. Эгерде эл бир болсок, бир муштумга түйүлсөк, бирөөнө дагы жол койбойбуз. Биз ошондо гана оңолобуз. Урматтуу жаштар, бардыгыңыздар соц тармакта жүрөсүздөр, болбогон кайдагы хихи хаха менен жүрөсүздөр. Келечек биздики. Мен бүгүн менден 10 жаш, 15 жаш улуу муунду күнөөлөп келем. Ушул күнгө силер күнөөлүсүңөр деп. Себеби алар кайдыгерликтен биз ушул күндү көрүп атабыз. Эртең бизден кийинки муун дагы бизден талап кылат. Силердин кайдыгерлигиңен биздер ушул күндү көрүп атабыз деп. Ошондуктан биз аларга жол бербей, Кыргызстандын өнүп өсүшүнө, бакубат жашоо курушубузга, бекем мамлекет болушубузга ар бир кыргыздын уулу, кызы, аты уулу милдеттүү түрдө биз шайлоого барып катышыбыз керек, өзүбүздүн позициябызда турушубуз керек. Уялбагыла, кимдир бирөө айтат экен, мен барсам эмне кыла алам? Сенин жан дүйнөң менен бирөөнүн жан дүйнөсү окшош эмес, тууганым. Ар бириң өзүңүн ичиндеги кайнап аткан жан дүйнөңү чыгар сыртка. Элиң үчүн күрөш, айрыкча жигиттер, кыздан айырмабыз жок болуп кеттик, намыс жоголуп кетти. Сөзгө бекем болбой калдык. Туруксуздук болуп калдык. Бардык жигиттерге айтат элем, намысты бекем кармайлы. Мана сатабыз дейбиз. Жерге картошканын бизге гүлү пайда бербейт. Астындагысын алабыз. Бирок биз астындагысын өстүрүп мээнет кылабыз. Дал ошондой дагы манасты чыгарыш үчүн
Биз ошентип мээнет кылышыбыз керек, кыргыз. Кайдыгер болбошубуз керек. Эң акырында айтарым, сатылбайлы, сатпайлы бардыгыбыз Кыргызстандын келечеги үчүн ушул жылы талыкпай эмгек кылып, бир бакубат жашоону кураганга Алла Таалам насип эткен болсун. Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Чыккынчылар мекен суусун ичпесин, чоңдун баары кыргызчалап иштесин, журтуң үчүн сүйлөбөгөн тилиңди жулуп ыргыт, андан көрө иччесин. Бердибек Жамгырчиевке таанымал ушул 4 сап бүгүнкү күндө аябай бизге керек болуп турат. Бул жерде жалгыз эле тилиңерди эмес, негизи эле бийликтегилердин жалпы эле денеси менен эле итке таштап бере турган эле учур болуп калды. Азыр биздин кабыргабыз кайышып, ушундай чоң жоготууларга учурап отурабыз. А сиздер болсо эргүүгө кеттиңиздер. Эмне жасап койгон эмгегиңер үчүн кеттиңер эргүүгө. Азыр элиңер кандай гана күндөрдө, кандай гана азаптарда, дагы канча адамдын башын жешибиз керек. Дагы канча алымыбыз алам менен кош айтышыш керек. Дагы канча эл көрө турган адамдарыбыз, элди алдыга алып чыга турган, сүрөй турган эр азаматтарыбыздан ажырашышыбыз керек. Ушундай оор кырдаалда силер эргүүгө кетишиңер силерге ушунчалык эмне түрткү болду? Азыр Кыргызстан эмне гана абалда жатат? Эмне үчүн ошону ойлонбойсуңар? Эмне үчүн ойгонбойсуңар? Эмне үчүн андай энеден туулуп эркек болуп келдиңер? Эмне үчүн элиңердин тагдыры силерди кызыктырбайт? Азыр силердин үйүңөрдө бир наристеңер ооруп кала турган болсо, канчалык деңгээлде силер чет өлкөгө учуп барып ошону дарылатканга дагы силер шарт түзөсүңөр. А эмне себептен азыр Москвада жүрөт, Россиянын ар кандай булуң бурчунда мекендештерибиз жүрөт, жада калса элчиликтин алдында эсини жоготкон апаларыбыз жүрөт. Эмне себептен ошолорго кайдыгер карайбыз? Качанга чейин ушуларды силер көрбөйсүңөр? Же силер көзүңөрдү жумуп алдыңар, же сезимиңер, же жүрөгүңөр ушунчалык ташка айланган беле? Ойлонуп, ойгонуп коюшуңарды биз аябай талап кылабыз силерден. Урмандуу мекендештер, биз дагы ушу Розайым каналын көрүп, чындыкты чыркырап сүйлөп аткан жердештерибизди көрүп, биз да кошулуп атабыз. Бул жерде Кыргызстандын келечеги үчүн, элдин келечеги үчүн жан күйгүзүп, мээнет кылып жүргөн жердештерибиздин атынан дагы сүйлөгөн атабыз. Бардыгыбыз тең Кыргызстанга барып, жакшы күндөрдө небере багып, балдарыбызды багып жашагыбыз келет. Мынантип талаа жеринде болсо дагы бири-бирибизди издеп, таап, бири-бирибизди өмүр көрбөгөн адамдар бири-бирибизди колдоп, жакшы көрүп, сыйлап, ушундай түлөөлөрдү өткөрүп, жакшы тилектерди, жакшы ниеттерди каалап отурабыз. Ушу келечегибиз үчүн ар бир Кыргызстан ойгонуп, жүрөгү менен, акылы менен жакшынакай таразалап, жакшынакай бир келечек үчүн чогуу кадам таштап, бирге жүрүп, ошо кыйынчылыктарды жеңсек жакшы болот эле. Мен сиздерге кайрыларым, Кудай кааласа ушу Кыргызстандын келечеги үчүн ушундай чыркыраган кыргыз элим талаалабай, темселебей, балдарыбызды безилдетпей, ушу Кыргызстанда жашасак деп, ушу чогулуп, тилеп, ниет кылып отурабыз. Сиздер дагы бизге кошулуңуздар. Эгерде ушул нерселерди кааласаңыздар. Жыйындын жүрүшүндө бир добуштан колдоп, чечим чыгарышып, Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидерине жалпы жамаат Орусияда элине кызмат кылып келген, эмгеги элге сиңген жигит кыздарды партия тизмесине кошуп, татыктууларын тарбиялап, шайлоого чогуу алып барууну сунушташты. Бүтүн Кыргызстан элим, ата мекеним, жерим деген кыргыздар. Эми дагы бир кайрылып кетели дегенибиз, ушул жерде көпчүлүк Алахан Мадумарович жаштарды тизмелеп сизге узатып атабыз. Өзүңүз дагы бир кабарлап, ошолорду өзүңүз тандап, ошолорго дагы ошол жактан дагы кошуп, биздин Бүтүн Кыргызстан партиясын дагы ошол эмеге алып чыгышыңызды суранабыз. Элим, жерим, ата мекеним деген жаштар бул жерде олтурат. Айтайын дегеним иши кылып, бүт кыргыз элим бүтүн болойлу, бөлүнбөйлү, жарылбайлы, биргелешип Кыргызстаныбызды оңдойлу. Ошондой эле ушул Москва шаарында иштеп жашап жүргөн мыкты азаматтарыбызды, элдин уучугуру эмес, эң мыкты азаматтарыбызды сиздин катарыңыздан көрөйлү деп биз бир канча тизмени сизге сунуштадык. Ошолорду, ошол тизмедеги адамдарды жакшылап карап, жакшылап тарбиялап, өзүңүздөй мыкты адам кылып катарыңызга кошуп аларыңызга биз толук ишенебиз.